жыландын кабырга келип тийишели, кабырдагы жыландардын келип тийишели өтө катуу азап берет. Ал эми Америка Вьетнам согушунда ушундай америкалык аскерлер өтө коркунучтар көп күтүп турган. Бул эмне коркунуч десеңиз, окоптор болгон. Окоптордун ичинде эң көп чага турган мындай жыландар болсун, атайын чаяндар болсун өтө көп болгон. Ал жерде өтө көп чаккан, ошондой азаптар күтүп турган, урматтуу мекендешим. Бул негизи эле вьетнамдыктар токойдорду өсүшүп, ушундай жыландарды, башкаларды өтө көп уулашып, бул жактан мастер болуп калган, өтө күчтүү болушкан. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, жыландарды өлтүргүлө дейт. Жыландарды өлтүрүш керек, башка кылыш керек, ар нерсе кылыш керек деген маселелер да туура бар. Бирок атайын чага турган, өлтүрө турган. Кээ бир эки качтуу жыландарды көрсө бул аялдардын боюнан түшүп калат дейт, башка болуп калат дейт. Анан бир Америкада же Африкада бир аялды жылан жутуп алып өлүп калыптыр дейт. Жыландын да көп зыяны бере турган жактары бар. Бирок айтыла турган маселе эмне маселе? Ушул согуш маселесин айтып өтүп атам. Окоптор маселеси. Жердесиз, жердин ичиндесиз, күнөөлөрдүн караңгылыгы, түндүн караңгылыгы, сууктун караңгылыгы, ал жерде жан дүйнөдө жүрөктүн ичиндеги караңгылык бар. Бардык караңгылык биригип келген учурда анан кошумчасына жылан дагы келет сизге. Бул маселеде ойлонуш керек, бул маселеде ойгонуш керек, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Степан. Бул Степан экен. Степан экен аты. Өтө жобошпай экен. Кыргызча аты жобошпай. Эч нерсе кылбайт экен. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, маани берели маселелерге. Бизде Кыргызстандан 3-4 жыландын түрү бар, бирок ал жердегилер чагып өлтүрбөйт. Кайсы уйду көрдүңүз, чагып өлтүрүп койду деп укканын, кайсы койду көрдүңүз, чагып өлтүрүп койду дегенин, же адамды өлтүрүп коюптур дегенин уктуңузбу, укпадыңызбы? Бума жыландар, чакма жыландар, ар түрдүү жыландар бар, туура. Бирок урматтуу мекендешим, коркпош керек. Мусулман коркпойт эч нерседен. Ошондой азаптар күтүп турат. Бул азаптарды ойлонойлу, ойгонойлу. Кабырдагы жыландардан коркойлу, жашоодогу жыландардан эмес.